Урматтуу Курманкул Зулушев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, ошондой эле Акылбек Жапаров. Менин сиздерден өтүнөрүм ушу канча жылдан бери, 2018-жылдан бери ушу Алам үйдүн районундагы участоктарга берген акчамдын, салган үйүмдүн участогун ушу мыйзамдаштыра албай келе жаткан, комиссияга такалып жаткан. Ушу азыр мынакей Садыр Жапаровдун жарлыгы менен, президентибиздин ушу карапайым элге берген жарлыгы менен, ушу Ташиевдин жардамы менен карапайым эл жерибизди мыйзамдаштыралы десек, мен 2012-жылы ушу кичинекей 15 жашар балам салган үйдү кошунабыз Матазимов, ошондой эле Алам үйдүн районунун жер адиси Жаркынбаев аскер үйүбүздү суу менен кулатып таштаган. Азыркы күндө бардык менде ушу Тезекбаев, Алам үйдүн районунун прокурору Тезекбаев жардам берейин деп бардык түшүнүк каттарды жаздырып, кошуналарыма, ошол стройканы кылган адамдарга түшүнүктөрү жаздырып, мыйзамдаштырууга жардам берейин десе, үйдүн орду жок болуп атат. Бирок чындыгында үй салынган. Менде бардык фактылар бар. Ушул боюнча мен Ак үйгө Айбек Жунушалиевдин намына атайын арыз жазгам. Ушул комиссия менен, мамлекеттик комиссия менен чечип бериңиздерди суранган. Себеби Алам үйдүн районунун комиссиясынын төрагасы Тейталиев агай чечип берейин, Тейталиев деген бала чечип берейин десе, буга жогору жактан бизге приказ керек дейт. Бирок ушул сиздердин намыңыздарга жазган арыз азыркы күндө прокуратурага келиптир. Кандай болгон күндө да мынакей бүгүнкү 10-августта азыр жердин комиссиясы барат, Тейталиев. Ошондой эле прокуратурадан, СМБдан баралы дешти. Урматтуу Камчыбек Ташиев, сизден өтүнөрүм, ушул жерди менчиктештирүүгө жардам бериңиз. Себеби мен аны алып өзүм алайын деген жерим жок. Ошо менин үйүмдө коляска менен жаткан инвалид бала, жалгыз бой энелер ошо сиңдимдин үйүндө жашап атышат. Азыр Майрам эжеде жашап жүргөн ошол үйдө. Бомжанын бардыгын ушул багат. Ушуну жалгыз бой эне жезирле. Жалгыз бой. Өзү да 3 жетими, 4 жетими бар. Ушунун үйүндө жүрдүк. Жашап. Дагы деле ушунун үйүнө келебиз. Чындыкта мунукучу. Мен да мына 1020 сомго Батырбек тилек үйүм алып коюп, мен бомжо болуп мен жүрөм. Үйүмө келип. Мына ушул үйдү чечип берсеңиздер, мына 5 жылдан бери ушу Майрам эжеге жардам берип келатам. Бир сом акчасын алган, бир сом акча алган жерим жок. Менден башкаларды арыздарым жазып берип келе жатам. Бомжолор арызы жазып берет. Мына азыр сиздин Зулушев, сиздин приемуңузда отурам. Сиз 2020-жылы кабыл алып, бардык маселеңизди чечем дегенсиз. Курманкул Зулушевич, неме Акмөр келди, Акмөрдү кабыл алың бизди. Жардам бериңиз, мен муктажмын. Мен 7 жыл болду көчөдө калганыма. Батырбек тилек үйүмө киргизбей атат. Өлтүрүп салам, үйүңдү талашсам, каматып салам деп зомбулук көрсөтүп атат. Экспертиза жасатты, вероятно кылып, незаконно. Бүт жаңы жагдай менен чечилген чечимдеринди жокко чыгарып салды Эсенканов менен. Башкы жогорку соттун немеси уголовныйдыкы Эсенканов. Эсенкановдун үйүнү алып бериңиз, камап бериңиз. Урматтуу Садыр Камчыбек Ташиев, Курманкул Токтаралиев, Садыр Жапаров, Курманкул Токтаралиев. Сиздерден өтүнөм. Могу кече бир арыз түшкөн жана жер боюнчачы. Силерде тиги Жумабаева Майрам деген. Ушу жеримди мыйзамдаштырып беришиңизди өтүнөм. Мыйзамдаштыруу боюнча экен да. Курманкул Токтаралиевич, Акмөргө жардам бериңиз. Кабыл митинг болот. Кайра келдим, жардам сурап сизден. Майрам. Мен сиздердин бийлигиңиздерге биз эч кандай каршы эмеспиз. Тескерисинче, ушу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, сиздерге рахмат. 2899. Сиздер ушу 4 адам Кыргызстандын жыргынчылыгы үчүн, жакшы жашообуз үчүн баардык аракетиңиздерди кылып атасыздар. Өзүң ана исполнительный анын көзүнчө дайындап. Баарыңыздарга биз ыраазыбыз. Түндүк түштүктүн элин бириктирели, ынтымакка келтирели деп иштеп атасыздар. А бирок ага сиздердин кол алдыңыздар дагы кээ бир адамдар тескери саясат менен жер басып алгычтар, бүт интрига кылып бизди жаман көргөзүп атышат. Бирок чындык биз тарапта. Курманкул Токтаралиевич, Акмөргө жардам бериңиз. Мен сизге ыраазымын.
Siz öte жақсы адамсыз, öte kurç prokuror. Benimki de. Men sizdi sıylayman. Zaten Mayram. Cumar Kudübek çıkıyor. Жалма